Өзгөн районунун Карл Маркс айылындагы Кызыл Күнгөй тилкесиндеги 22 мартта жүргөн көчкү 5 күн аралыгында айылга чейин жетип, бир турак үйдү басып калган. Мындан улам 18 турак үйгө кооптулук жаралып, андагы жарандар толугу менен коопсуз жайга көчүрүлгөн. Алар Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын чатырларына жайгаштырылган. Бирок мына өкмөттөгүлөр жогору жактан жакшы жардам келип бизди камсыздандырып, жакшы карап берип атат, шарттарыбызды карады. Жаратылыш кырсыгынан улам эвакуацияланган тургундар 5 күндөн бери коопсуз тилкеге тигилген чатырларда күн кечирип жатышат. Чатырлар кооптуу жерден 2 чакырымдан алыс аралыкта тигилген. Анда жалпы 81 жаран баш калкалоодо. Алардын катарында көчкү жүрүп жаткан жердин түбүндө жашаган Маматовдордун үй бүлөсү да бар. Алар жергиликтүү бийликтен жер ажыратылып берилсе дешет. Эми азыр ылдыйга түштү. Ошондон көчкү кокус биздин үйдүн үстүндө, дөңдүн үстүндө суу бар деп атышат да. Кокусу атылып кетсе коркунучтуу болот, бияка келбегиле дегенден мынтип ар жерде эле жашап атабыз. Эми ошого өкмөт бизге ушундай рахмат, мындай шарт түзүп, суусунан бери, светинен бери коюп, ана тамак ашынан бери жардам берип атат. Бизге бирок главный ушул эртерээк чек берсе бир жеринен, тегизирээк жеринен берсин. Дагы мындай бир адырдын ичине киргизип коюп, дагы 2 жылдан кийин салып жүргөш кыйын экен. 60ка чыккан 3-чү жолу үйдү салып мен. Мындагы тургундар президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө тез арада чек маселесин чечип берүү талабын коюшту. Буга чейин коопсуз жайга көчүрүүгө тийиш болгон үй бүлөлөргө жер даярдалган, бирок тургундар ал жака көчүүгө макул эмес. Мындан улам башка аймактан жер ажыратып берүү талабын коюшту. Ошого карап аракет кылсак, мына үйлөрдү буздаса бузуп, көчүрүп, буга барып бир жашай турган бир үй салышка аракет кылат элек. Азыр мына тездетип бербесе, эгинеги баягы дыйканчылык, баягы буудай, арпа эгиш керек болуп атат. Мына энтип эле иштен жок болуп эле байланып отуруп калдык да мына бул жерде. Ушунга окшогон маселени тездетип берсе, эл өзү билип аракет кылат эле да. Ошондуктан биз азыр мен барып райондун акими менен сүйлөшөбүз азыр барып. Буларга кайсы жерден чек трансформация кылып берүүбүз боюнча ошол маселени карайбыз. Азыр бүгүнкү күндө даяр трансформация болгон жер бар экен аны. Азыр элдер айтып атат, ал жерде дагы ошол көчкү түшө турган жер деп айтышып атат. Аны дагы барып тактайлы биз. Болбосо ошол көчкү түшпөй турган жак болобу, ошол аким менен айыл өкмөт башчылары менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп караштырып беребиз эми сөзсүз түрдө. Эске салсак, 22 мартта Кызыл Күнгөй тилкесинде жер кыртышы активдешип, бул жыл менен 1 миллион метр куб жер көчкү түшкөн. Мындан улам аталган аймакта биринчи даражадагы табигый мүнөздөгү өзгөчө кырдаал жарыяланган. Ушул тапта жер сүрүлүүсү токтой элек. Бул азыркы убакта 6 күндөн бери жылуу жүрүп атат. Качан токтошун эч ким билбейт. Может 10 күн, может 20 күн, может 1 ай жүрөт. Ал токтогондо гана аныкталат. Сөзсүз түрдө жан көп жаап эме кыла турган болсо, бул көчкүнүн активдешине таасирин тийгизет. Жалпакташ айыл өкмөтүндө дагы 103 үй бүлө жер көчкү коркунучу бар тилкелеринде жашайт. Алардын 98и коопсуз аймактардан чек алганы менен өмүрүн тобокелге салып, кооптуу аймакта жашап келишет. Облус аймагында жалпы 2222 турак жай көчүрүлүүгө тийиш, анын 1500 ашууну Өзгөн районунда. Буга чейин 2003-жылы Өзгөндүн Жалпакташ айылында жер көчүп, Сөгөт айылын басып калган. Натыйжада 40 киши көчкүнүн алдында калып каза тапкан. Алмагүл Эркебайкызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.